Бүгүн мен миллиондогон кишилердин жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп чечтим. Дүйнөнүн чар тарабында, ар булуң бурчунда, Европада, Жакынкы Чыгышта, Африкада жана Азияда жаңы куралдуу кагылышуулар жана согуштар тутанууда. Миллиондогон адамдар үй жайынан ажырап, өз жерин, өлөң төшөгүн таштап кетүүгө аргасыз болууда. Миллиондогон адамдар курман болууда. Жапа чеккен адамдар кимдер? Негизинен карапайым эл. Алардын өлүмүнөн акча жасаган бул дүйнөлүк саясатчылар. Биз көптөгөн элдердин, Палестинанын, Украинанын, Судандын, Сириянын жана башкалардын азап чегип жатканына көз жумуп олтурбашыбыз керек. Ал жерлерде согуштук аракеттер уланып, карапайым адамдар кырылып, адам укуктары бузулууда. Дүйнө коомчулугу өзүнүн өзүмчүл геосаясий кызыкчылыктарына таянып, аталган чыр-чатактарга мунусу көбүрөөк, ал эми тигиниси азыраак маанилүү деген принцип менен мамиле кылып, кош стандарттуу ыкманы колдонууда. Украинада дээрлик 4 жылдан бери жаңжал уланып, адамдар өлүп, жарандары өлкөдөн качып чыгууда. Биз АКШ президенти Дональд Трамп менен Россия президенти Владимир Путиндин Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга багытталган аракеттерин жана чечимдерин колдойбуз. Биз буга кызыктарбыз. Анткени Россия Украина жаңжалынан улам биз дагы жапа чегип жатабыз. Бир тараптуу санкциялар бизге, жаңыдан бутуна туруп келе жаткан өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Кыргызстан экономикасын өз алдынча чыңдоого күчүрөп аракеттенип келебиз. Андыктан негизсиз санкцияларды өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары жана жаңыдан бутуна туруп келе жаткан экономикабызды төбөсүнөн ылдый басуу деп баалайбыз. Мен дайыма айтып келгем жана дагы бир жолу кайталаймын. Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин ар дайым так аткарып келген жана аткара беребиз.